Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Кайрадан жогорку молекулалуу органикалык бирикмелерди окуп үйрөнүүнү улантабыз. Бүгүнкү өтүлө турган сабактын темасы синтетикалык булалар жана каучуктар. Жогорку молекулалуу органикалык бирикмелер жөнүндө силер өткөн сабакта маалымат алгансыңар. Жогорку молекулалуу органикалык бирикмелер экиге бөлүнөт. Жаратылыш жана жаратылыштагы жогорку молекулалуу органикалык бирикмелер жана ошондой эле химиялык жол менен алынган органикалык бирикмелер болуп экиге бөлүнгөн. Мына ушул химиялык жол менен алынган жогорку молекулалуу органикалык бирикмелерге кирген синтетикалык синтез жолу менен алынуучу булалар жана каучуктар менен таанышасыңар. Анда эмесе булалардын кандайча классификациялана тургандыгын карап көрөлү. Булалар башка жогорку молекулалуу органикалык бирикмелер сыяктуу эле жаратылыш буласы жана химиялык була болуп экиге бөлүнөт. Жаратылыш буласына бул эки түрдүү була кирет. Өсүмдүктөрдөн алынган була жана жаныбарлардан алынган була. Өсүмдүктөрдөн алынган булага зыгыр жана пахта кирет. Ал эми жаныбарлардан алынган булага жибек жана жүн кирет. Жибек бул жибек куртунан алынган була, ал эми жүн болсо койдон алынган була болуп саналат. Ал эми негизинен химиялык була экиге бөлүнөт. Жасалма жана синтетикалык жол менен алынган булалар. Жасалма булаларга вискоза жана ацетат кирет. Жасалма булалар жаратылышта кездешкен жогорку молекулалуу булаларды кайрадан иштетүү менен алынган булалар болуп саналат. Ал эми синтетикалык булалар булар синтез жолу менен синтезделип алынган була болуп саналат. Аларга нейтрон кирет, лавсан кирет жана капрон кирет. Анда эмесе бүгүнкү сабакта биз силер менен мына ушул синтез жолу менен алынган булаларга көбүрөөк токтолобуз. Ал үчүн биз жаратылышта кездешкен өсүмдүктөрдөн алынган булалар жана жаныбарлардан алынган булаларды кандайча иштетүү иретин карап көрөлү. Эгерде өсүмдүк пахта болсо, пахтадан алынган буланы эң биринчи пахта өстүрүлүп алынгандан кийин буланы алуу үчүн сырьё даярдалат. Сырьё даярдалгандан кийин ал текстиль өнөр жайына жиберилет. Текстиль өнөр жайларында бул сырьёдон жиптерди өндүрүп алынат. Ал эми алынган жиптерден андан ары ар кандай кездемелер жана кийимдер токулуп алынат. Ал эми жаныбарлардан алынган булага бул койдун жүнүн алсак, анда койдун жүнүдөн дагы сырьё даярдалат. Алынган сырьё ийрилет, колдо, ийикке ийрилет же болбосо текстиль өнөр жайларында атайын ийрүүчү түзүлүштө ийрилет дагы. Андан ары алынган жиптерден ар кандай кийимдер жана кездемелер токулуп алынат. Ал эми жаныбарлардан алынган буланын дагы бир түрү бул жибек куртунан алынган жибек болуп саналат. Мына ушул жибектин алынышына көңүл бурсаңар. Жибек бул Кытайда императордун жубайы өзүнүн бакчасында чай ичип отурганда чай чынысына түшкөн кандайдыр бир нерсени байкаган. Ал нерсе ысык чайга түшкөндөн кийин аны алган учурда созулган жиптер жыгачка илешкен. Чайга түшкөн түймөктү императордун жубайы бул тыт жибек куртунун түймөгү экендигин билчү. Мына ушул тыт жибек курту узундугу 7 сантиметр болгон, өзүнүн денесинде жибек чыгаруучу бездердин чоңдугу денесинин 25%-ын түзүп турат. Ал өзүнүн тынымсыз кыймылынан эң биринчи ушул жибекти куруп алуучу каркасты түзүп алат дагы. Ошол каркастын негизинде кармалып, башы менен 8 формасында жибекти токуй баштайт. Мына ушундай кыймылдын 230 000 жолу кыймылдап, өзүнө түймөктү пайда кылат. Бул түймөктүн ичинде личинка 3 жумага чейин болот дагы.
3 жумадан кийин түймөктү тешип көпөлөккө айланып сыртка чыгат. Алынган жибектин узундугу 1000 метрге чейин келген эң узун жибек буласы токулат. Мына ушул жибектин алынышын сыры билингенден кийин акырындап отуруп Кытайдын бардык шаарларында жибек куртун өстүрүү жана жибекти алуу жакшы жолго коюлган. Эң биринчи жолу өндүрүлүп алынган жибек Чанчжоу шаарындагы музейлерде сакталып турат. Бүгүнкү күнгө чейин эң биринчи жолу алынган жибектердин боектору жана түстөрү бузулган эмес. Бүгүнкү күндө жибек өндүрүү абдан жакшы жолго коюлган. Мына балдар, силер жаратылыштагы булалар боюнча тааныштыңар. Алар өсүмдүктөрдөн алынган булалар жана жаныбарлардан алынган булалар. Жүндүн иштетилиши жана ошондой эле жибек куртунан алынган жибектин алынышы боюнча маалымат алдыңар. Ошондой эле синтетикалык жол менен дагы булалар алынат. Анткени жаратылыштагы ресурстар бүтүндөй адамзаттын талабын толук бойдон канааттандыра албайт. Ошондуктан синтетикалык жол менен каучуктарды жана булаларды өндүрүү адамзаттын алдында негизги проблема болгон жана негизги маселе болгон. Ошондуктан кийинчерээк бул булаларды синтез жолу менен өндүрүп алуу жакшы жолго коюлган. Синтез жолу менен алынган булалардын курамы кандай экендигине көңүл бурсаңар. Синтез жолу менен алынган була бул лавсан. Лавсан өтө жалтырак, жыртылбас, жылуулукка жана температурага туруктуу, кислоталарга, шелочторго дагы өтө туруктуу, диэлектрик, электр тогун өткөрбөйт. Концентрацияланган күкүрт кислотасы жана азот кислотасы гана лавсандын структурасын бузат. Ошондуктан лавсандын курамында 2 атомдуу спирттен жана ошондой эле терефталь кислотасынан турат. Бул терефталь кислотасы бул ароматтык углеводороддордон алынган 2 негиздүү кислота болуп саналат. Мына ушул этилен гликол, спирт жана 2 негиздүү карбон кислоталары бири-бири менен аракеттенишип, суу бөлүнүп чыгат дагы поликонденсация реакциясынын натыйжасында чайыр пайда болот. Ал чайырды жалпы жолунан N жол O, SH2, SH2, O, CO жана ароматтык шакекче CO, OH, N жолу деп биз лавсан буласынын формуласын жазсак болот. Бул лавсан буласы чайыр түрүндө алынат. Алынган суюктукту атайын суюктук флиерге жиберилет дагы жиптерге айланат. Бул флиерде шахтанын ичинде муздак аба жиберилет дагы натыйжада чайыр жипчелерге айланып, лавсан буласынан алынган жиптер алынат. Мындай жиптер өтө бекем болгондуктан бул жиптерден атайын дисктер жана ошондой эле музыкалык аспаптардын кылдарын жасоодо дагы кеңири колдонулат. Магниттүү буюмдарды жасоодо дагы кеңири колдонулат. Лавсан ошондой эле жылуулукту жакшы өткөрбөгөндүктөн өрт өчүрүүчүлөрдүн кийимдерин даярдоодо дагы кеңири колдонулат. Жылуулукту жана жарыкты жакшы өткөрбөйт. Ошондой эле лавсанга дагы башка булаларды кошуу менен абдан бекем болгон авиацияга жана транспорттук аркандарды даярдоодо дагы кеңири колдонулат. Андан кийинки була бул капрон буласы болуп саналат. Капрон буласы дагы синтез жолу менен алынган. Жалпы формуласын алсак, анда энант кислотасы болгондуктан энант кислотасынын калдыгын биз N жолу деп жазабыз. Бул капрон буласы лавсан булага караганда абдан бекем жана сууну өткөрбөгөн касиетке ээ болгондуктан капрон буласынан жиптер абдан туруктуу болгон жана ошондой эле сууну сиңирбегендиктен кездемелер алынат, кийимдер, көйнөктөр, кофталар алынат жана ошондой эле носкилер токулуп алынат экен. Капрон буласы ошондой эле сууну өткөрбөгөн жагы жана бекемдиги боюнча лавсандан айырмаланат. Бул синтетикалык жол менен алынган булалардан ар кандай тамак-аш продукталарын сактоочу идиштер дагы алынат. Бирок булардын бир кемчилик жагы капрондон алынган же болбосо лавсандан даярдалган идиштерде сакталган тамак-аш продукталарынын
пайдалануучу мөөнөтүн төмөндөтөт дагы, тез арада тамак аш бузулуп кетет. Ошондуктан капрон жана лавсандан даярдалган идиштерде тамакты сактоого болбойт. Ошондой эле капрон буласы кайсы заттардан алынат карап көрөлү, же болбосо кандай структуралык муундарга ээ болот экен. Капрон буласы энант аминокапрон кислотасы экинчи энант аминокапрон кислотасы менен аракеттенишкен учурда карбоксил тобундагы жана амино тобундагы суутек бири-бири менен кошулуп, суу бөлүнүп чыгат. Ошондуктан бул реакция поликонденсация реакциясы деп аталат. Пайда болот NH CH2ден 5 жолу CO NH пептиддик байланыш пайда болот жана N молекула суу бөлүнүп чыгат. Пайда болгон зат капрон чайыры деп аталат. Капрон дагы лавсан сыяктуу чайыр түрүндө бөлүнүп чыгат. Ал чайырда атайын флеерге жиберилип, флеерден муздак аба жиберилет дагы, чайыр жипке айланып, капрон жиптери дагы алынат. Ал эми капрон жиптеринен аркандар даярдалат экен. Мына балдар, бул капрон жана синтетикалык жол менен алынган булалар менен тааныштыңар. Ал синтетикалык жол менен алынган булалардан лавсан жана капрондун курамы жана алардын касиеттери менен тааныштыңар. Ал эми ошондой эле була сыяктуу эле каучук дагы синтез жолу менен өндүрүлүп алынат. Силер мурунку сабактардан жакшы билесиңер, каучук бул жаратылышта гевея дарагынан өндүрүлүп алынат. Натуралдык каучук гевея дарагынан өндүрүлүп алынат. Каучоу деген бул көздүн жашы дегенди түшүндүрөт. Биз силер менен мурунку сабактарда да токтолгонбуз. Мына ошол сабакты эске түшүрүп көрөлү. Жаратылыш каучугу курамы C5H8N жолу. Бул каучук деген сөз каучоу деген сөздөн алынган, дарактын жашы деген сөз экен. Курамында изопрен каучугу бар. Изопрен бул курамында 2 кош байланышы бар 2 метил бутадиен каучугу болуп салынат. Аны башкача изопрен каучугу деп аталат. Мына ушундан өндүрүлүп алынат N молекула CH2, C, CH3 жана кош байланышы CH, CH2, N жолу болгон полиизопрен каучугу өндүрүлүп алынат. N бул полимерлешүү даражасы деп айтканбыз. Полимерлешүү даражасы 300 миңден 500 миңге чейин болот. Бул жаратылыш каучугу болуп саналат. Жаратылыш каучугунун касиетин эсиңерде бар болсо, жаратылыш каучугу чоюлчаак, ийилчээк, бирок жогорку температурага туруксузураак болот. Ошондуктан жаратылыш каучугунун сапатын жогорулатуу үчүн ар кандай компоненттерди кошуу менен бул жаратылыш каучугунун сапатын жогорулатып, синтез жолу менен каучук өндүрүлүп алынат. Бул синтез жолу менен каучукту биринчи жолу Лебедев орус окумуштуусу, академик, профессор биринчи жолу этил спиртинен өндүрүлүп алынган. Этил спиртин дегидратациялоо жолу менен бутадиен каучугу өндүрүлүп алынган. Анын теңдемеси төмөнкүдөй. Этил спирти биринчи көмүртекти карасаңар 3 суутеги бар CH3, CH2, OH деген заттын структуралык формуласы бул этанолдун. Экинчи этанолдун молекуласы менен кошулган учурда эң биринчи катализатор күкүрт кислотасы, концентрацияланган күкүрт кислотасынын таасири астында спирттердин курамындагы суутек бөлүнүп чыгат. H2 бул реакцияны дегидирүүлөө реакциясы деп айтканбыз. Ал эми H менен OH кошулган учурда бир эле молекуланын ичинде дегидратациялоо реакциясы жүрөт дагы 2 молекула суу бөлүнүп чыгат. Ал эми калган көмүртектин жана суутектин санын жазсак, анда биринчи көмүртекте 2 суутек, экинчи көмүртекте 1 суутек, ал эми экинчи этанолдун молекуласындагы биринчи көмүртегинде 1 суутек жана 2 суутеги бар экинчи көмүртекти жазып, аларды байланыштар менен туташтырып жазсак, анда 2 кош байланышы бар 4 көмүртеги бар зат келип чыгат. Бул заттын аты бутадиен 1,3 каучугу деп аталат. Мына ушул бутадиен 1,3 каучугунан полибутадиен 1,3 алынат экен. Же болбосо бул полибутадиен 1,3-түн структуралык муунун жазсак, анда CH2, CH кош байланыш ортоңку көмүртекке жылат, CH болуп, CH2 жана N жолу. Бул заттын формуласы полибутадиен каучугу экен. Мына ошол полибутадиен каучугун биринчи жолу орус окумуштуусу Лебедев өндүрүп алган. Бул бутадиен каучугу
башка өндүрүлүп алынган каучуктарга караганда серпилгичтүүлүгү начар болгон, ошондуктан окумуштуулардын астында өтө серпилгичтикке ээ болгон каучукту өндүрүп алуу проблемасы турган. Мына ушундай серпилгичтик касиетке ээ болгон каучук бул изопрен каучугу болуп саналат. Бул каучукту же башкача стереорегулярдуу каучук деп атайбыз. Анткени анын молекуласында метил радикалы бар, экинчи көмүртекте жана кош байланышы бар зат болуп саналат. Силер өткөн сабакта да бул боюнча сүйлөшкөнбүз. Көмүртектин атомдору бири-бирине тыгыз жайланышына мына ушул метил радикалы тоскоол болот деп айтканбыз. Бирок молекуласындагы кош байланыш улам экинчи изопрендин молекуласы кошулган учурда кош байланыш улам ар кайсы көмүртектин атомунда жайланышкандыктан мындай түзүлүшкө ээ болгон каучук өтө серпилгичтик касиетке ээ болот. Ошондуктан бул изопрен каучугу башка каучукка салыштырмалуу серпилгичтүүлүккө ээ болот экен. Ал эми дивинил каучугу болсо жешилүүгө туруктуу болгондуктан машиналардын протекторлорун жасоодо дагы кеңири колдонулат. Мына ушул стереорегулярдуу каучукка изопрен каучугун алсак, изопрен каучугунун серпилгичтик касиетке ээ болгондугунун себеби бул изопрен каучугунун молекуласы мейкиндик түзүлүшкө ээ болгондугунда экендиги аныкталган. Мейкиндик түзүлүшү бул цис формасында. Эгерде цис формасын жазсак, анда суутек жана радикал тегиздиктин бир тарабында жайланышкан. Мындай формага ээ болгон. Эгерде цис формасына ээ болгон изопрен каучугу өтө серпилгич касиетке ээ болгон. Ал эми мындай изопрен каучугунун өтө серпилгичтүүлүк касиетке ээ болбогон дагы изопрен каучугу бар. Анын түзүлүшү бир аз цис формасынан айырмаланат трансформасында. Же болбосо суутектин ордунда СH2 тобу келет. Ал эми СH2 тобуна суутек келсе, анда мындай изопрен каучугунун формасы трансформасында деп аталат дагы. Бир аз цис формасындагы изопрен каучугуна караганда серпилгичтүүлүккө азыраак ээ болот экен. Мына балдар, бүгүнкү сабакта силер булалар жана каучуктар боюнча маалымат алдыңар. Синтетикалык жол менен алынган булалардан лавсандын түзүлүшү жана ошондой эле капрондун түзүлүшү боюнча маалымат алдыңар. Ошондой эле жаратылышта кездешкен натуралдык каучуктан башка дагы өндүрүлүп алынган синтез жолу менен алынган каучуктун түрлөрү менен тааныштыңар. Алар изопрен каучугу, бутадиен каучугу жана дивинил каучугу болуп саналат экен. Мына ушул каучуктун түрлөрү боюнча маалымат алдыңар. Мына ушул алган маалыматтар боюнча төмөнкү суроого жооп берүүгө аракет кылсаңар. Лавсан буласы төмөнкү кайсы буладан алынат? Биринчи полиэфир буласынан, экинчи полиамид буласынан, үчүнчү жасалма буласы, төртүнчү жаратылыш буласы. Туура жооп полиэфир буласы болуп салынат. Анткени лавсан бул эки атомдуу спирттерден жана ошондой эле терефтал кислотасынан турат экен. Капрон буласы төмөнкү кайсы буладан алынат? Биринчи полиэфир буласы, полиамид буласы, жасалма буласы жана жаратылыш буласы. Анда капрон бул полиамид буласы экен. Демек, лавсан полиэфир буласы болсо, капрон полиамид буласы болуп саналат. Андан кийинки суроо: капрон алынуучу баштапкы продукта кайсы? Энан капролактам, экинчи энан капрон кислотасы, үчүнчү капрон кислотасы, төртүнчү этанол. Демек, туура жооп энан капролактам бул капрон алынуучу баштапкы продукта болуп саналат экен. Мына балдар, бүгүнкү сабакта силер булалардын классификациясы менен тааныштыңар. Булалардын касиеттери, булаларга кирүүчү лавсан буласы менен жана ошондой эле капрон буласы менен тааныштыңар. Андан кийин синтетикалык жол менен алынуучу каучуктун касиеттери менен тааныштыңар. Мына ушуну менен балдар, жогорку молекулалуу органикалык бирикмелер деген темага арналган сабакты аяктайбыз. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта болгула.